Өспүрүм балага эртең менен оңой ойгонууга кантип жардам бере алабыз? Учурда көпчүлүк орозо. Ооз бекитип кайра уктап, эртең менен сабакка ойгонуу өспүрүмдөр үчүн өтө оор. Бала мектепке бара турган баштыгын, кийимдерин, керектүүлөрүн алдын ала кечинде даярдап коюуга үйрөнсө, эртең менен шашпайт жана 10 мүнөт болсо да көбүрөөк уктай алат. Күн тартиби: кечинде бала ар дайым бир убакта жана эртерээк жатып үйрөнсө, эртең менен оңой ойгоно алат. Андыктан күн тартибин иретке салуу керек. Эртеңки күндү пландоо. Баланы бир режимге көндүрүүдө кечинде эртеңки күндүн планын түзүңүздөр. Ал план балага жагып мотивация берсе, уйкудан оңой ойгонууга себеп болот. Маселен, эртең мененки таттуу тамак жейсиң, сабактан кийин киного барабыз, же досторуң менен жолугуп келесиң, конокко барабыз деген сыяктуу. Үй бүлөлүк салт. Эртең мененки кандайдыр бир салт болсо, балага жеңил ойгонууга себеп болот. Мисалы, эртең мененки үй бүлөлүк машыгуу, же телевизордон кызыктуу таңкы көрсөтүүлөрдү көрүү, же сейилдеп басуу жана башка ушул сыяктуу. Жагымдуу ойготуу. Баланы 5-10 мүнөт жагымдуу эркелетип ойготуңуз. Бала төшөгүндө ары бери уйкусун ачканча жата турсун. Будильник кагылаары менен ойгонуп, туруп кетишин талап кылууга болбойт. Өспүрүм балдардын мектеп жашоосундагы баардык көйгөй маселелердин чечимин камтыган кызыктуу мектеп аттуу психологиялык жандуу сабакка 10 жаштан жогорку өспүрүмдөрдү чакырам. Мектеп жашоосунун баардык суроолордун чечими бар өзгөчө курс. Курстун баасы арзандатылган баа менен 1200 сом.